Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Экинчи бөлүм. Лидерди кантип тандоо керек? Жолдой турган лидерди туура тандоо абдан маанилүү. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан Нобунаганы жеке өзүмө лидер катары кандай критерийлердин негизинде тандап, ага өзүмдүн артыкчылыгымды кандай жол менен көрсөтө алганым тууралуу айтып берейин. Менин ийгилик сырларым силердин да ийгилигиңер. Алысты көрө билген лидерди тандагыла. Мен сыяктуу карьерасынын эң төмөнкү тепкичинен баштагандар алдыга жылуу үчүн биринчи кезекте өздөрүнө татыктуу лидерди тандап алганы туура. Жолум болуп, тагдыр мени жаш жана алысты көрө билген Нобунагага жолуктурду. Албат эле менин устатым болду. Нобунага мен ойлогондон да кыйын киши болуп чыкты. Албат көтөрүлүп, аны менен кошо мен да көтөрүлдүм. Менин ийгилигимди Нобунага менен байланыштырып, жөн гана жолдуулук деп айтышкандар да жок эмес. Бирок алар менин аракетимди жолдуулук менен алмаштырып жатышат. Алар жолдуулугумду эле көрүп, менин талыкпас аракетимди жана энтузиазмымды ошондой эле алысты көрө билген лидерди тандоодогу көрөгөчтүгүмдү байкай алышкан жок. Албетте, жашоодо жолдуулук да маанилүү, бирок максат коюу жана ага жетүүгө жан үрөп аракет кылуу андан да маанилүү. Мен Нобунаганын кызматында болгонума ыраазымынбы? Албетте. Бирок ал мүмкүнчүлүктү жолдуулук деп эле кароого болбойт. Мен Нобунаганы тандоодон мурун урууларга бөлүнүп, чачырап турган улутту бириктирүүгө кимдин даремети жете тургандыгын кылдат иликтедим. Ал эми лидерди тандоодогу мен колдонгон 4 критерий төмөндө берилди. Силер да өзүңөрдүн лидериңерди же иш берүүчүнү тандоодо аларды колдонсоңор болот. Биринчи, ал алысты көрө билген адамбы? Экинчи, ал элден башкача же жаңыча ойлоно алабы? Үчүнчү, ал үчүн адамдын аткаруучулук жөндөмбү же теги маанилүүбү? Төртүнчү, анын мекемесинин көлөмү силерге ылайык келеби? Нобунага Жапониянын элин бириктирип, бир башкаруучунун алдына чогултуу менен согуш дооруна бир отоло бөгөт коюуну көздөгөн жана аны ишке ашыруу жолун көрө алган. Ошол кезде өлкө да, жалпы эл да буга муктаж болчу. Дүйнөдөгү баардык эле жарандар үчүн эртеңки күн кандайдыр бир белгисиздик. Бирок ал белгисиздикти ошол кандуу жылдарда Жапониянын элиндей башынан кечирген эч ким болбосо керек. Ооба, ал күндөр караңгы күндөр болгон. Ал эми лидер бул алысты даана жана ачык көрө алган, келечекке ишенген жана ага башкаларды да ишендире билген, дем берүүчү адам. Нобунага дал ушундай киши болгон. Мындан тышкары, өзүмө лидер тандоодо Нобунаганын жаш курагы да менин көңүлүмдү бурду. Мен Нобунаганын кызматына киргенде ал 21, мен 18 жашта элем. Мен анын келечеги дагы алдыда экенин билдим. Анын жаштыгы менен алысты көрө билгендиги мыкты айкалышып турду. Мен Ода уруусуна жаңы келген кезде Нобунаганын орой жана адаттан башкача жүрүм туруму көпчүлүк элдин, жада калса анын кээ бир жакын адамдардын арасында анын психикалык жактан оорулуу деген ой жараткан экен. Аны жамандагандар өзүнчө олтурганда Нобунаганы жинди мырза деп аташаар эле. Бирок Нобунага башка ким болсо да жинди эмес экендиги анык болчу. Ал салтка баш ийбеген жана өз мезгилинен алдыда жүргөн инсан болгон. Ал Жапонияда биринчи болуп туруктуу армияны түздү. Ага чейинки аскер башлар жерлерде аскерге кабыл алуучу жайларды ачып, керек болгон учурда гана дыйкандарды аскердик кызматка алышкан. Согушкан аймактардын доорунда аскерлердин 80% жөнөкөй дыйкандар болгон. Дыйкандардын маанилүү ордун билген аскер башлар өз ара келишимдин негизинде айдоо жана түшүм жыйноо мезгилинде согуш майданына чыкпоону чечишкен. Ал эми Нобунага бул салтка айланып калган тартиптен чыгып, жөнөкөй дыйкан менен атайын даярдалган аскердин сандык катышын өзгөрттү. Армиянын 80%-ын жөнөкөн дыйкандар эмес, атайын даярдалган аскерлер түздү. Талаа жумушунан көз карандысыз армияны түзүү менен Нобунага өзүнүн аскер ишиндеги мыкты экендигин далилдей алды.
Ал салтка айланган тартиптер менен душманындай эле күрөштү. Ар тараптуу жана жаңыча ойлонгон киши болгон. Өзүнүн замандаштарынан айырмаланып, ал өзүнө кызматчыларды ар кандай социалдык катмарлардан жана башка дубандардан тандап алган. Аларды кызматка алууда тегине эмес, иш жөндөмүнө, акы төлөөдө макамына эмес, аткарган ишине жараша төлөгөн. Кызматчыларды жалдоодогу Нобунаганын мындай жаңы ыкмасы тууралуу сөз өлкөнүн булуң бурчуна тарап, көп татыктуу адамдарды өзүнө тарткан. Мындан тышкары, Нобунага согуш майданында адаттан тыш ыкмаларды колдонгон. Ал ок атма куралды массалык түрдө колдонуу тактикасын тез өздөштүрүп, Нагашино салгылашында 3000 аткычты койгон. Ал кезде ок атма куралдардын мындай масштабта колдонулганы жада калса Европада да болуп көрбөгөн окуя эле. Мени болсо же билимим, же абройлуу тегин болбогондон кийин чоң жана кичүү уруунун жетекчиси кызматка алары албетте күмөндүү эле. Бирок мен аны жакшыга жорудум. Уруу кичинекей болсо менден жетекчи менен түз мамиле түзүүгө мүмкүнчүлүк жогору болуп, өзүмдү көрсөтүүгө, андан ары өсүүгө да жакшы шарт түзүлөт деп ойлодум. Мен Ода уруусунун жана Нобунаганын канчалык жакшы билген сайын, аны ошончолук мыкты лидер экенине ишеничим артты. Лидер болом десеңер, көрөгөчтүктүн сырын билгиле. Алысты көрө билген лидерди тандагыла. Болгон аракетиңерди учурдагы тапшырманы аткарууга жумшагыла. Нобунаганын алдындагы кызматым мен биринчи самурай устатым Наганоринин алдындагы биринчи кызматымда эле бут кийим ташуудан башталды. Бирок Нобунага өзгөчө лидер болуп чыкты. Аскер ишиндеби, басып алган жерлерди башкаруудабы, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөгү же кадр маселелериндеби, ал кол алдында кызмат кылгандардын иш билгилигине ишенип, берилген тапшырмаларды өздөрү туура көргөндө аткарууга эркиндик берчү. Ал чечимди бачым кабыл алып, тапшырмаларды тез берип, атына шарт минип жөнөп кетчү. Анын артында кала берген топ кызматчылар берилген тапшырмаларды анын тездигинде аткара алабызбы деп бушайман болуп кала беришчү. Ага мүнөздүү болгон чагылгандай ылдамдыкта иштөө жай убакта да кыйын болчу. Күнү түн иштөө Ода сарайына мүнөздүү кадыресе көрүнүш эле. Ушундан улам мен сарайдын дарбазасына жакын жерден турак тапкан. Жаткан жерим жерге төшөлгөн камыш төшөнчү. Ал жерде жатканда Нобунаганын баардык кыймыл аракетин сезип, уйкуга зар болуп отурсам да анын айткандарын заматта аткаруучумун. Жанымда жүргөн башка кызматчылар мени өөдөдөн караганы менен мен эң төмөнкү болсо да өз кызматымды сүйүп, аны чын дилим менен берилип аткарчумун. Учурдагы берилген тапшырманы аткарууга баардык күчүмдү жумшоо менин негизги эрежем эле. Кызматчы катары мен көпчүлүк учурда Нобунаганын жеке тапшырмаларын аткарып жүрдүм. Андыктан өзүмдүн аткаруучулук жөндөмүмө анын көңүлүн бурууга көп аракет жасадым. Бир күнү эртең менен эрте сарайдан өрт чыкты. Чочуган аттардын кишнегенин угуп, мен коңгуроодон биринчи ойгондум. Дароо ат сарайга жүгүрүп бардым. Өрттүн бери жагында дүрбөлөңгө түшүп, ары бери жүгүрүп жүргөн адамдардын сөлөкөттөрүн көрдүм. Аңгычакты Нобунага мырза кийинип, сарайдын ички короосуна карай бет алганын байкадым. Ал коюу түтүндүн арасынан чыга келгенде, мен анын ээри токулган атын жетелеп алдынан тосуп чыктым. Дагы бир жолу Нобунага бир ууш жоокерин алып, таң заардан душмандын кароолу жайгашкан жерге капыстан кол салуу максатында жөнөп калды. Ал аты менен дарбазадан чыгып баратып, дарбазанын сыртында ат минген жалгыз кишини эбак эле күтүп турганын көрүп, "Бул ким?" деп кыйкырды. "Бул мен Хидоэши" деп жооп бердим. Мен бул жашыруун жортуул жөнүндө алдын ала билип, устатымды коштоп барууну өзүм демелгелегем. Албетте, Нобунага өзүнүн аскердик милдетке тартылбаган кызматчысына мындайды күтпөсө керек, бирок мен дайыма милдетимден тышкары иштерди аткарууга даяр элем. Күтүлбөгөндү жасоо бул менин жашоодогу урааным болчу. Нобунага күндүн кайсы маалы болбосун куш салууга чыкканды жакшы көрчү. Ал колуна кушун кондуруп, сарайдын ички короосунан чыга келгенде дайыма "Бул жерде ким бар?" деп кыйкырат. "Мен бармы мырзам?" деп дароо жооп берем. Ал кайсы маалда чакырбасын, маймыл ошол замат жанында болорун өзү да билип калган. Мен анын кандай гана өтүнүчү болбосун, мейли суу алып кел дейби, киши баскан жолдун чөбүн ор дейби же ал атып түшүргөн торгойду таап кел дейби, айтор баарын аткарчумун.
Bir күнү кечинде бир жортуул убагында Нобунага жоокерлери менен эс алып жаткан убак. Заматта айлананы коюу туман басып, эки карыш жер көрүнбөй калды. Кароолдо турган жоокерлер түнкүсүн өздөрүн таштап уктап кетеби деп чочулаган Нобунага аларды текшергени жөнөйт. Так ошол маалда ал «Кароолдогулар сак тургула, кароолдогулар сак тургула» деп кыйкырып, аскерлер лагерин айланта кыдырып жүргөн бирөөнү байкайт. Бул көрүнүш кийинки түндөрү да ошол эле жылкы маалында кайталанат. Айран таң болгон Нобунага бул сырдуу кароолчу ким болду экен деп издей баштайт. Ал албетте мен болчумун. Мен мындай кыраакылыгыма таасирленген Нобунага көп өтпөй менин кызматымдан көтөрдү. Чыныгы лидер болууну каалаган адам ишине болгон берилгендик сырын билет. Ал учурдагы тапшырманы аткарууга болгон күч-аракетин жумшайт. Өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Мен дене түзүлүшүм жоокер болууга ылайык келбесе да, аскердик кызматта жетишкен ийгилигим көп кишилерди таң калтырат. Ачыгын айтсам, мен согуш өнөрүндө таптакыр шыгым жок. Кылыч же найза көтөрүп, алар менен чабышканча, өзүм мыкты өздөштүргөн эсеп чоттун таштарын ары-бери койгулаштырсам, менден көбүрөөк пайда болот деп, ошондо эле өзүм ушундай чечимге келгем. Мен Нобунагага сарайды отун менен камсыздоо жагын мага тапшырууну сурандым. Отун камсыздоочунун ордун самурайлар дүйнөсүнөн алда кайда алыс эле. Бул кадыр баркы деле жок, анча көрүнүктүү эмес кызмат болчу. Башка кызматчылар отун камсыздоочуну өйдөдөн карашчу. Бул кызмат аларга эң начар кызматчылар иштеген сарайдын ашканасын элестетчү. Нобунага өз заманындагы башка жетекчилерден айырмаланып, аскер жаатындагы эмес, жетишкендиктерди да баалай билчү. Жолдоочуларынын табият берген жөндөмдөрүнүн өнүктүрүүсүн колдоочу. Ал жөн гана кара күчү менен эмес, акылы менен иштеген кызматчыларын баалай билгендиктен мен да өзүмдү көрсөтө алдым. Мен отунга кеткен чыгымдарды кыскартуу менен Ода сарайынын каржы абалын жакшырттым. Андай мүмкүнчүлүк Нобунага башка сарайдан бөлүнүп, өзүнчө Киосу сарайына көчкөндө болду. Сарайды жылытуу жана тамак аш даярдоо үчүн көп отун сарпталып, отун маселеси курч болду. Жылдан жылга анын баасы да өстү. Жаңы дайындалган отун камсыздоочу катары менин биринчи кадамым отундун сарпталышын иликтөө болду. Мен тамак даярдоо үчүн бир күндө канча отун сарпталарын эсептегени сарайдын ашканасына бардым. Кутман таңыңар менен деп ашкана кызматчылары менен көңүлдүү учураштым. Алар маймылга окшогон жүзүмдү кооптуу карап туруп калышты. Мен бир аз жардам берейин деп эле келдим деп аларды ишендирдим да, дароо күрүш жууп, андан сорпо бышырууга кириштим. Анын ортосунда ашканада канча отун колдонулуп жатканын эсептедим. Ашкана кызматчылары отунду өз чегинде эле пайдаланып жатканына күбө болдум. Азаматсыңар, ушунуңардан жазбагыла. Силер бир да отунду текке кетирген жоксуңар деп чыгып кеттим. Андан кийин отун кантип сатылып алына тургандыгын изилдедим. Кызматынан ажырап калганына нараазы болгон мурунку отун камсыздоочу мен жактырбагандай тосуп алды. Ал узун бойлуу, сүрдүү, бир көзү сокур адам болчу. Мен эч нерсени байкамаксан болуп, колумдан келишинче ага урмат көрсөтүү менен жылмайып учураштым. Амансызбы? Менин атым Хидеёши. Мен жаңы отун камсыздоочу болуп дайындалдым. Бирок бул жумушта менин эч кандай тажрыйбам жок экен. Эгер сизге кыйын болбосо, мага бул иштин чоо жайын түшүндүрүп бере аласызбы? Сен эмне? Менин кетирген кемчиликтеримди мырзага жеткирип барайын деп жатасыңбы? Деп ал ачуулуу үн катты. Жок, бул куру сөз. Мен жөн гана сиз отунду кантип сатып алып, кантип сарайга жеткиресиз ошону эле билейин дегем деп жооп бердим. Ал айласыздан ишти түшүндүрө баштады. Мен аны угуп, жагдайды жакшы түшүндүм. Биринчиден, ал эч качан сатып алуу планын түзгөн эмес. Отунду туш келди убакта сатып ала берген. Экинчиден, сатуучу менен сүйлөшүүлөрдү алдыдагы кызматкерлер жүргүзгөн. Үчүнчүдөн, отун сарайга жеткенче бир нече ортомчудан өткөн. Отундун баасы эмне үчүн мынчалык көтөрүлүп кеткендиги эми түшүнүктүү болду. Ортомчуларсыз эле өндүрүүчүлөрдүн өздөрүнөн сатып алса эмне болот деген ой менен түз сатып алуу планын ойлонуп, тегирмен тарапка бет алдым. Жолдо келе жатып, айылдын чегинтинде куурап калган бактарды байкадым. Менде бир ой пайда болду.
Дароо артка бурулуп, ал айылдын аксакалына бардым да, айылыңарда канча куурап калган бак бар деп ойлойсуз? Деп андан сурадым. Аларды мага бекер бере алат белеңиз. Эгерде ал бактарды сарайга жеткирип берсеңер, ар бир куураган бак үчүн 5 жаш көчөт бермекмин дедим. Аксакал жылмайып, бул кебетеси башкача бейтаныш чын эле айыл тургундарына пайдалуу сунушту айтып жүрбөсүн дегендей ойлонуп калды. Ал элдерге менин сунушумду айтты. Ошентип дыйкандар куураган бактарды түз эле сарайга ташып келе башташты. Андан көп өтпөй эле мени Нобунага өзүнө чакырып, эгер мен туура түшүнсөм, сен отун сатып алуунун жаңы жолун ойлоп тапкан окшойсуң деди. Оба мырзам, бүгүндөн баштап Кийоси сарайында отунга кеткен түз чыгым 0 барабар болот. Бирок бактардын көчөттөрүн сатып алышыбыз керек дедим. Нобунаганын жүзүнөн бул адам менин башка кызматчыларыман өзгөчө адам деп ойлоп турганы байкалып турду. Эгерде лидер болом десеңер, өзгөчөлөнүү сырын билгиле, өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Лидердин кызыкчылыгын көздөй билгиле. Ода уруусунун тарыхында өзүн терс жагынан көрсөткөн чуулгандуу Мицухиде аттуу тажрыйбалуу жоокер болгон. Бир кездерде аны менен бир тарап үчүн күрөшкөн болсок, азыр анын атын атагым да келбейт. Мицухиде жана мен экөөбүз тең Нобунаганын кызматында болдук. Экөөбүздүн мындан башка окшоштугубуз болгон деле эмес. Мицухиде абдан билимдүү болчу. Ал катаны кетирчү эмес, тамашаны да сүйлөчү. Согуш өнөрүн жакшы өздөштүргөн Мицухиденин жалгыз максаты өз жөндөмүн андан да өнүктүрүү, мыкты болуу эле. Мен анын карама-каршысы болчумун. Анын катарында мен жарыган билимим жок, орой жигит элем. Мен ак сөөгү болобу, жөнөкөйү болобу, бардыгы менен тамашалашып сүйлөшкөндү жакшы көрчүмүн. Ал эми мен жоокер катары элестетүү кишинин күлкүсүн келтирчү. Мен өзүмдү өстүрүү аркылуу атаң-даңкка жетүүнүн ордуна өзүмдү лидерге кызмат кылууга арнадым. Нобунаганын кызматына кирген күндөн тартып аны жакшы түшүнүүгө аракет кылдым. Анын ар бир кыймыл-аракети мен үчүн сабак ала турган үлгү болду. Устатымды түшүнүүгө болгон өзгөчө аракетимдин акыбети кайтып, анын адамдык сапаттарын, эмнени жакшы көрүп, эмнени жаман көрөрүн жакшы билдим. Мен аны канчалык жакшы түшүнгөн сайын, ага ошончолук берилип кызмат кылдым. Ал берилгендигиме 1582 жылдагы Такамацу сарайына карата менин атактуу суу чабуулум далил болуп бере алат. Сарайды курчоо аракетин көрүп жатканбыз. Капысына мага жакын жерде агып өткөн дарыянын угун чеп тарапка буруп, чепти жана анын айланасын сууга алдырып жиберсек, сарай тамак аш жана кошумча аскер менен камсыз болбой калат деген ой келди. Менин бул стратегиям Такамацунун кулашын камсыздады. Бирок сарайды өзүм барып басып алган жокмун. Себеби мен Нобунаганын башкарууну өз колуна алып, Такамацуну өзү барып басып алуусун кааладым. Бул сунушумду жазып, ага билдирүү жибердим. Кызматтан көтөрүлүүнүн ачкычы бул өзүңдүн жетекчиңи дайыма жакшы жагынан көрсөтүү. Ал эми Мицухиде өзүнүн эгосын жетекчисинин кызыкчылыгынан жогору койду. Мен Такамацуну курчоого алып турганда, Нобунага ага жана андан төмөнүрөөк рангтагы 13 кол башчыга башка жерлерди басып алуу тапшырмасын берген экен. Адатта Мицухиденин аты жөнү тизмеде биринчи болуп жазылчу. Бул жолу кандайдыр бир себептен анын ысымы тизменин ортосуна түшүп калган. Мицухиде менен Нобунаганын ортосунда буга чейин да пикир келишпестиктер көп болгон. Андыктан ал бул окуяны кемсинтүү катары кабыл алды. Мицухиде буйрукту аткарбай артка кайрылып, Киотого барып, чыккынчылык менен Нобунаганы өлтүрдү. Өзүн сёгун деп жарыялады. Анын мындай ырайымсыз иш-аракети жалпы элдин үрөйүн учуруп, Ода сарайын дүрбөлөңгө салды. Мен өзүмдү кармап өч алууга ант бердим. Дароо душмандар менен келишип, Мицухиденин аскерин тып-тыйпыл талкаладым. Ал эми Мицухидени качып бара жаткан жеринен дыйкандар кармап мерт кылышты. Нобунаганын өчүн алуу максатындагы бул мөөнөтсүз улуу жүрүш, ошондой эле андан кийинки орун алган окуялар менин жогорку даражадагы башкаруучу болуума кандай таасирин тийгизгендиги тууралуу кийинчерээк кенен токтолом. Азырынча кызмат өтөө сыры бул жетекчинин кызыкчылыгын көздөй билүүдө экендигин эсиңерге түйгүлө. Алдын ала көрө билүү жана тандоо.
Жаш кезимде лидер бул дайыма туура чечим кабыл алган адам деп ойлочумун. Кийин кыйын лидерлерди ката кетире турганын билдим. Эми мен чындыкты түшүнүп отурам. Ооба, кыйын лидерлерди ката кетирет. Бирок алардын максаты ар дайым ачык, айкын. Алар келечекти даана көрө билишет жана өздөрүнүн жолдоочуларын ага ишендире алышат. Чыныгы лидердин өзгөчөлүгү мына ушунда. Нобунага дал ушундай өзгөчөлүккө ээ эле. Анын максаты Жапонияны бириктирүү болчу. Ал максатына жетерине ишенди жана аны көрө билди. Нобунаганын көрөгөчтүгү анын ондогон жоокерди башкарган катардагы аскер башыдан миллиондогон элди баш ийдирген жогорку даражадагы башкаруучуга жеткирди. Анын келечекти ачык көрө билгендиги мени шыктандырды. Менин да лидер болуума өбөлгө болду. Эсиңерде болсун. Силер жашооңордо алек болууну тандаган ишке караганда, бирге иштешүү үчүн тандаган адамдар жашооңордун жолун көбүрөөк аныктайт. Андыктан эмне иш менен же кимге иштейсиңер, ушул көбүрөөк маанилүү. Мен өзүмө лидер катары Нобунаганы тандадым. Ал эми силер кимди тандайсыңар? Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 3 бөлүм. Болбойт. Жасай албайм дегенди болтуруу жасоо. Мен үчүн жасай албайм деген эч нерсе жок. Себеби мен өзүмдүн жашоомдо кыла алгыс же жасай алгыс деп эсептелген көп нерселерди аткардым. Башкача айтканда, лидердин иши бул жасай албаган нерсени жасоо, аны ишке ашыруу десек да туура болот. Кандайча? Ар бир тапшырманы чечкиндүүлүк менен аткаргыла. Мен жашоодогу баардык жетишкендиктерим тайманбас чечкиндүүлүктүн натыйжасы. Мен үчүн менин жашоом ар бир иштин ийгиликтүү натыйжасына көз каранды болчу. Ошондой болгон учурлар да болду. Ийгилик ага болгон ишенимди талап кылат. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар чоң тоскоолдуктарга кабыл болгондо, аларды жеңе албайбыз деп анын себептерин бат эле саная салышат. Өздөрүн ал бүтүмгө ишендиришет. Бирок башынан эле терс ойлонуп, негативдүү бүтүм чыгаруунун эмне кереги бар? Эмне үчүн ал тоскоолдуктарды жеңүү жолдору жөнүндө ойлонушпайт? Андыктан тайманбас чечкиндүүлүк курс чалгысымал жолуңардагы баардык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Чыныгы лидер үчүн жасай албаган эч нерсе жок. Чечкиндүүлүк сыры мына ушунда. Ар бир тапшырманы чечкиндүүлүк менен аткаргыла. Чоң болбой, лидер болгула. Жетекчиден корккон адам буйрукту аткарат, бирок эч качан ишеничтүү адам боло албайт. Эгер силер өзүңөрдү кызматчыларыңардан жогору койсоңор, тагдыр силерге тескери караган учурда алар да силерге тескери карайт. Мен жетектеген адамдар мени менен чогуу тозоктун отунан да өтүүгө макул болушмак. Эгерде мен аларды текеберленип өөдөдөн караганда, алар биринчи эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып качып кетишмек. Эң туура кылышмак. Өзүңөрдүн жолдоочуларыңар менен тең мамиле түзүп, максатыңардын күчү менен аларга дем бере алсаңар, кандай гана тоскоолдук болбосун, силер аны жеңе аласыңар. Мен бул сырды Нобунаганын мага Киосу сарайын чебин кайрадан куруу тапшырмасын бергенде түшүндүм. Анда мен 21 жаштамын. Ошол жылы Имагауа уруусунун лидери, чыгыш жээктеги аймактардын башкаруучусу, Ода уруусунун эң күчтүү душманы Йошимото Нобунаганын жерине кол салды. Эгерде Киосу сарайын бузулган чеби душмандар кол салаардан мурун кайрадан тургузулбаганда, биз касапчынын колуна түшкөн койлордой эле болорубуз шексиз эле. Себеби топурак менен таштан тургузулган чептин 300 метрдей жери көп жааган жаа менен тайфундун кесепетинен кулап калган. Нобунага кызматчыларын чогултуп, чептин ураган жерин кыска мөөнөттүн ичинде кайрадан тургузууга 500 кишиге тапшырма берди. Убакыт тез өтүп, курулуш ишинде жумуш жай жүрүп жатты. Нобунаганын жоокерлеринин бири Йошимото тыңчы жиберип, курулуш иштерин жайлатуу үчүн жумушчуларга пара берип жаткандыгы тууралуу шек саноосун билдирди. Ачуусу келген Нобунага курулуш ишине жооптуу адамды алдына чакырып, иштин жай жүрүшүнүн себебин сурады. Ал кечирим сурап, баардыгын жумушчуларга ашылтады. Курулуш жүрүп жаткан жерге келип,
жумушчуларын жалкоолор жана келесоолор деп тилдеди. Жумуш мурдагыдан да жайлады. Ачуусу келген курулуш жетекчиси колуна таяк алып, жакын турган жумушчуну тилдеп артынан кубалады. Акыры деми кыстыккан жетекчи артта калып, жумушчу качып кутулду. Менин ал кезде жада калса жөө жоокер деген да макамым жок эле. Отунга кеткен жыгымды бир топ кыскарта алганым менен мен катардагы жөнөкөй кызматчы катары стратегиялык маселелер боюнча өз оюмду айтмак тургай, башкаруу ишиндеги күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн катышканга укугум болгон эмес. Мен ага карабай Нобунаганын Жапонияны бириктирүү максатын ишке ашууда кандай болсо да жардам берүүнү чечтим. Абада Барсканын үнү жаңырып, курулуш иши жүрүп жаткан жерде Нобунага өөдөлдөй атын чапкылап, жумуштун жүрүшүн текшерип жүрдү. Жумушчулардын жай кыймылын көрүп Нобунаганын ачуусу келди. Шайтан алгырдыкы. Жумуштун 1/4 бөлүгү да бүтө элек. Иш чатак өзгөчө ушундай кооптуу заманда. Мындай чепти Йошимото эртең эле ашып өтүп, бизди басып алса таң калыштуу деле болбостур дедим ичимен сүйлөнүп. Маймыл, эмне деп айттың, кайталачы деп Нобунага кыйкырды. Мен анын алдына чыгып, башымды ийип жүгүндүм. Анын ачуулуу урушун күтүп туруп калдым. Ал күндөрү тилимди тишиме каталбай, тилим акылыман озуп көп сүйлөчү болгон. Эмне дегениңди кайталачы деп буйрук берди Нобунага. Мен өзүмдүн осолдугум үчүн кечирим сурап, айткан сөздөрүмдү кайталадым. Ага улай чепти оңдоо иштерин кантип ылдамдатса боло тургандыгы тууралуу оюмду билдирдим. Чоң иш, жакшы дем берүүнү талап кылат. Жумушчуларды жаза менен коркутуунун ордуна алардын курсактарын тойгозуп, ичимдик менен тыныгуу убагын берсек, ал эми эрте бүтүрүлгөн иш үчүн алардын күнүмдүк эмгек акысына кошумча акы төлөсөк кантет. Сен эмне, мындан жакшы иштемекмин деген ойду айткың келип турабы деп кыйкырды Нобунага. Мейли, абал ансыз деле начар. Мындан начар кандай болмок эле. Сенин колуңан эмнекелерин көрөлү. 3 күндүн ичинде абал оңдолбосо, сен үчүн эң жумшак жаза таяк болот деп сөзүн бүткөнүн билдирип, атына шарт минип жөнөп кетти. Денем муздак тер басты. Арсызданып жетекчиме кеңеш айтам деп өзүмдүн тагдырымды дүрбөлөңгө түшүрдүм. Бул тапшырманы аткара албасам, мени болбой калды дегенде таяк күтүп турганын түшүнүп турдум. Бир кезде мындай чечкиндүүлүк мага пайда алып келген болсо, бул жолу кандай болот? Жатагыма келип, түнү бою тапшырма тууралуу ойлондум. Акыры бир барак кагаз менен калем алып, курулуш ишинин планын жана чарчаган жумушчуларга дем берүү жолун иштеп чыктым. Эртеси күнү курулуш ишине тартылган 500 жумушчу чептин жанына чогулду. Алар турмуштун кыйынчылыгын көрүп, оор жумушка көнүп калгандар болчу. Алардын сүрдүү жүзүнөн дагы жемени күтүп турганын байкадым. Мурдагы жетекчинин ордуна мага окшогон ыркыйган бирөөнүн келгени алардын маанайын ого бетер түшүрдү. Бул киши бул жерде эмне кылып жүрөт? Бизди башкара турган ушул бекен? Деп өздөрүнүн нараазачылыгын билдирип, сүйлөнүп жатышты. Нобунага мага берген 3 күндүн биринчи күнү 2 гана ишти аткаруу менен аяктады. Мен жумушчулардын алдыда турган иштин планы менен кыскача тааныштырган соң, аларга эс алуу кечесин уюштуруп бердим. Планды тааныштырууда чепти тез арада бүтүрүү зарылдыгына көбүрөөк басым жасадым. Өзүңөр билгендей, биз абдан кооптуу заманда жашап жатабыз дедим. Убактылуу жасаган жыгач платформанын өөдө жагынан үнүмдү бийик чыгарып, боюм кичинекей болгону менен жеткире сүйлөгөндү жакшы билчүмүн. Биздин чеп менен таш тосмолорубуздун урап жаткандыгы тууралуу маалымат душманыбыздын кулагына эбага эле жетсе керек. Анда шек жок. Эгер душмандар бизге бүгүн кол салганда, чептин бүгүнкү абалага туруштук бере алмак эмес. Алар бизди бат эле басып алып, Киоси сарайынын баардык жашоочулары, силер жана силердин үй бүлөңөр, баардыгыбыз мерт болмокпуз. Ошондуктан биз чепти тез аранын ичинде калыбына келтиришибиз керек деп, 2 стундун ортосуна чептин картасын кере тартып, иштин кандай жүрөрүн кенен түшүндүрүп бердим. Ишти тездетүү үчүн 500 жумушчунун 10 топко бөлүп, жарыштырып иштетүүнү чечтим. Эң ыкчам иштеген топтун ар бир мүчөсүнө Нобунага күнүмдүк төлөнө турган эмгек акыдан тышкары 500 зилде атайын сыйакы төлөп берет. Жумуштун тездиги менен кошо жумуштун сапаты да бааланат. Ал эми сапатсыз жасалган иш чыккынчылык катары бааланып, ага жараша жоопко тартылат дедим мен. Андан кийин менин белгим менен жөө жоокерлер бир сандык толгон жез тыйындарды алып чыгып, жыгач челектин үстүнө коюшту. Мен колума үйүлгөн тыйындан ууштап алып, кайрадан аларды шылдыратып манжаларынын салаларынан чуурлуп төгүп жатып, "Кана,
Кимди мындай сыйакыны утуп алгысы келет дедим. Жумушчулар жанданып, күрүгүү түшүп калышты. Мен силердин катуу иштеп, чарчап турганыңарды түшүнүп турам. Андыктан бүгүнчө эс алгыла. Нобунага бизге жетиштүү тамак жана аш суусундук берген. Шашпай ичип жеп, курсагыңарды тойгузгула дедим. Мен бул сөздөрүм жумушчулардын маанайын көтөрүп, жолугушуубуз көңүлдүү аяктады. Түш жаңы гана оогон болсо да, биз сайрандоону баштадык. Көбүн далысына колум араң жеткен жумушчуларды аралап, тамак аш суусундуктан бери басып жүрдүм. Ошол күндөн тартып алардын мага болгон көз карашы өзгөрдү. Мурун алар менин Нобунаганын кошматчысы катары көрүшсө, бүгүн алардын алдында лидер болдум. Курулуш ишинин мурунку жетекчиси буйрук берип, жазалоону эле билген болсо, мен андан айырмаланып, жумуштун максатын жана аны ишке ашыруу жолун толук түшүндүрүп бердим. Мен жумушчуларга тең мамиле жасадым. Аларды аткарып жаткан ишин чоо жайын түшүнүүгө жана сапаттуу аткарылган иш үчүн сыйакы алууга укуктуу. Лидер алдыга коюлган максатка жетүү үчүн ал максатка жетүү жолун жолдоочуларына түшүндүрүп берүүсү зарыл. Ал күндү биз кечке чейин ичип жеп, ырдап, көңүл ачуу менен гана өткөрдүк. Мен жумушчулар менен баарлашып, аларга тамак менен секеден алдырып, жакшы эс алууну каалоо менен кийинки күндөгү жумушка жаңы дем менен чыгууга чакырып жүрдүм. Анын ортосунда чыккынчылык маселесине да кайрылып жаттым. Душмандын тыңчылары Киосу сарайына кирип жүргөнүн Нобунага жакшы билет. Эсиңерде болсун. Эгерде силер бул жолу жакшы иштеп берсеңер, ал силердин күнөөңөрдү кечирет. Ал эми жумуштан качкандарды Оданын душманындай жазалайт дедим баарына угуза. Ичимдикке мас болуп турушса да бул сөздөрдүн маанисин жумушчулар жакшы түшүнүштү. Мен ошол учурдагы өзүмдүн жумушчуларды башкаруу жөндөмү менен сыймыктанам. Тилекке каршы көпчүлүк башкаруучулар өздөрүн кызматчыларынан жогору коюп, аны кызматчыларынын эсине күнүгө салып турушат. Мындай мамиле нараазычылыкты пайда кылып, терс натыйжаны берет. Ооба, мен да кызматчыларыма башчы болдум, бирок мен өзүмдү алардан эч качан жогору койгон жокмун. Тескерисинче мен алар менен тең ата болдум. Эртеси күнү эртең менен жумушчулар келгенде мен тыйынга толгон жыгас сандыктын жанында туруп, бул сандык ээсин күтүп турат. Кана эмесе ишке киришели деп кыйкырдым. Андан кийин эмне болгондугу мени да таң калтырды. Жумушчулар дароо ишке кызуу менен киришти. Заматта иш кызып, курулуш иши жүрүп жаткан жер мелдеш аянтчасына айланды. Ар бир жумушчу өз тапшырмасын берилип аткарып жатты. Мен жөнөкөй жумушчунун кийимин кийип, улам бир топтон экинчи топко барып, жумушчуларды андан да жакшы иштөөгө сүрөп жүрдүм. Алардын берилгендиги менен биз чепти көңүл ачуу күнүн кошкондо 3 күндүк мөөнөттө калыбына келтирдик. Курулуш иши бүткөндөн кийин жеңүүчү топтун ар бир мүчөсүнө жеке ыраазычылык билдирип, сыйакыларды тапшырдым. Курулуш ишинин бүткөнүн көргөн Нобунага өз көзүнө ишенбей турду. Ал мени карап, жүзүндөгү чыныгы жылмаюусу менен "Азаматсың маймыл" деди. Мен сүйүнүп ага жүгүндүм. Анын менин аткаруучулук жөндөмүнү баалаганын, Хидеёши тапшырманы ар дайым так аткарган адам деп ойлоп турганын түшүнүп турам. Киоси сарайынын чебин калыбына келтирүү ишин ийгиликтүү жетектөө менен мен жоокер макамына ээ болдум. Бул менин лидерликке карай эң биринчи чоң кадамым эле. Лоялдуулук сыры мына ушунда. Чоң болбой лидер болгула. Жеке катышыңарды бекемдегиле. Иштетилбеген талаада эч нерсе өспөйт. Эң кубаттуу эмен багы да ал отургузулган жерден жетиштүү азык ала албаса чирип жок болот. Лидерликке карай сапарыңарда жолуккан адамдар жөнөкөй жоокерден тартып эң кубаттуу башкаруучулар болобу, алар дал ошол жер сыяктуу. Ал силерди өстүрөт же кууратып жок кылат. Андыктан жолуккан ар бир киши менен мамиле түзө билгиле. Мындай байланыш сөзсүз кайтарымдуу болот. Жеке байланыштын маанилүүлүгүн мен Суномата чебин курууда түшүндүм. Бул жолу тапшырманы аткара албай калуу башымдан айрылуу менен барабар болчу. 1566 жылы Нобунага кошуна Мино провинциясына чабуул жасап, чабуулда күтүүсүздөн душмандардын катуу каршылыгына дуушар болду. Нобунага абалдан чыгуунун бир гана жолун көрдү. Ал жол Суноматада чеп куруу эле. Суномата айылы Овари менен Мино провинциялары менен чектешип, 3 дарыя кошулган саздуу жерде жайгашкан. Ал Мино провинциясына чабуул жасоого абдан ыңгайлуу болгону менен душмандарга таандык жер болгон.
Нобунага өзүнүн генералдарына ал жерге чеп куруу тапшырмасын буга чейин 2 жолу берген. Алар тапшырманы 2 жолу тең аткара алышкан эмес. Себеби душмандардын тынымсыз кол салуусунан көптөгөн жумушчулар мерт болуп, курулуш аянты алардын канына боелгон. Нобунага вассалдарын кайрадан чогултуп, 3-чү жолу аракет кылуу ниетин айтканда, чогулгандардын арасынан бирөө да аны колдогон жок. Вассалдарынын мындай чечкинсиздиги анын ачуусун келтирди. Бул Суноматада бул чепти сөзсүз курушубуз керек. Кантип эле араңарда бул маанилүү тапшырманы аткара ала турган бирөө болбосун. Силерге эмне болгон? Кана кимиң чыгасың деди, ал үнүн катуу чыгарып. Эч ким үн каткан жок. Жүрөгү жоктор. Силер өзүңөрдү кантип оодага таандыкпыз деп эсептейсиңер деди Нобунага ачууланып. Мен аткарам мырзам дедим биринчилерден болуп. Нобунага шарт бурулуп жүзүмө тике карады. Албетте, сен мурдагы тапшырманы жакшы аткаргансың. Бирок анда асмандан жаанын октору жааган эмес. Учурдагы абал таптакыр башка. Ооба, мен түшүнүп турам мырзам. Бирок мен тапшырманы аткарам деп чечкиндүү жооп бердим. Бактыга жараша Суноматаны жакшы билүүчүмүн. Себеби жаш кезимде ал жерде көп жолу болгон. Кезде ал жердин стратегиялык мүмкүнчүлүктөрүнө байкоо жүргүзгөн учурларым да болгон. Бирок Суноматада чеп курам деп эч качан ойлогон эмесмин. Эмминтип 30 жашымда мындай жоопкерчиликтүү тапшырманы алып отурам. Бул менин карьерамдагы өзгөчө мүмкүнчүлүк эле. Мен алгач душмандын баардык кыймыл-аракети тууралуу билүү жана алардын көңүлүн Суноматадан аларды кылуу максатында Инобаямадагы Сайто сарайына тыңчы жибердим. Андан кийин темир жана жыгач усталарды, жыгач кесүүчүлөрдү, жыгаштарды дарыя аркылуу ташыганга кайыкчаларды жана курулуш жетекчилерин жумушка алдым. Чепти көтөрүүнү тездетүү үчүн ишти кылдат пландоо жана жумушту туура бөлүштүрүү абдан маанилүү болгон. Мен чептин конструкциясын бөлүк-бөлүгү менен алдын ала даярдап коюуну туура таптым. Себеби аларды убага келгенде бат-баттан чогултуп, орното салуу ыңгайлуу эле. Мен ар кандай тармактагы тажрыйбалуу адистерди жумушка тартып, алардын адистигине жараша топторго бөлдүм. Ар бир топко жумуштун тиешелүү бөлүгүн бердим. Чептин жыгач каркасын бачым орнотуу үчүн жакын арадагы токойлордон бактарды кыйып келдик. Ал кезде кандайдыр бир конструкцияны алдын ала даярдалган элементтерден курап чогултуу муурда болуп көрбөгөн иш эле. Пландалган ишке жаңы киришкенде эле менде жетиштүү жумушчу күчүнүн жоктугун түшүндүм. Бирок ал абал аркылуу мен өзүмдүн дагы бир күчтүү жагымды билдим. Мен жумуш издеп, жер кезип жүргөн күндөрүмдө ар кандай адамдар менен таанышып, жакшы мамиле түзүп, бир топ дос күттүм. Алардын бири Короку деген чуулгандуу каракчылар тобунун лидери болчу. Мен көчөдө калганда ал мени өзүнө шакирт кылып алган. Албетте, энем мен мындай иш менен алек болуума макул болмок эмес. Ошентсе да мен Курокуда бир аз гана иштедим. Себеби менин максатым абройлуу самурай болуу болгон. Бирок Короку жана анын тобундагы адамдар менен түзүлгөн достук мамилебиз баа жеткис үзүрүн берди. Короку өзүнүн кишилери менен мага Суномата чебин курууга кошумча 2000дей жумушчу топтоп беришти. Ошентип жеке катыштарымдын жардамы менен биз Суномата чебин 1566-жылдын аягоона айында бүтүрдүк. Мен ал чепти бир түндө бүтүргөнүм тууралуу уламыштарды айтып келишет. Бул болбогон сөз. Чепти курууга толук 6 жума кетти. Ошентсе да мындай чоң долбоорду ишке ашыруу үчүн ошол кезде ал абдан кыска мөөнөт болгон. Нобунага менин ийгилигимди баалап 3000 жоокерди баштаган генерал кылып дайындады. Биз Киоси сарайына шаңдуу маанайда келдик. Ошентсе да өзүмдүн жолумду кандай баштаганымды, жашоомдо жолуккан, ошол күнкү ийгилигиме себепкер болгон корок өңдөнгөн кишилерди унуткан жокмун. Мен Ода уруусуна кошулгандан кийин да ага чейинки жашоомдо күткөн досторум менен мамилемди улантып келдим. Алар менен дайыма жылуу учурашып, алардын жакшы сапаттарын баалаганга аракет кылдым. Алар болсо ар дайым мен жардамга муктаж болгондо даяр болушчу. Аны менен кошо эле мен бир маанилүү сырды, эл менен мамиле түзүү бир же 2 чөйчөк саке үстүндө жеңилирээк болоорун билдим. Мен качан, кайда, кандайдыр бир көңүл ачуу кече болбосун, биринен калбай бардым. Кээ бир кишилер мени мээсинен айнаган деп ойлогону менен көпчүлүк мени жактырышчу. Өзүңөргө берилген жалдоочу күтөм десеңер, катыш күтүүнүн сырын билгиле, жеке катышыңарды бекемдегиле.
кылдат даярданып ишти чечкиндүү алып баргыла. Куруучуларды болобу же жоокерди болобу кимди жетектесеңер да аткара албаган ар бир кыйын тапшырма эки нерсени: көйгөйдү кылдат иликтөөнү жана чечкиндүү иш аракетти талап кылат. Мени орой жана ачуусу чукул киши катары кабыл алгандар мен чечкиндүү иш аракеттериме тыкандык менен пландоого негизделгенин түшүнбөгөндөр. Согушта менин биринчи кадамым дайыма душмандын күчтүү жана алсыз жактарын иликтөөдөн башталчу. Абалды кылдат иликтөөдөн кийин гана душманды басып алуу планын түзүүгө киришчүмүн. Албетте, мурунку тажрыйбаларымды да эске алуучумун. Мисалы, генерал макамын алгандан кийин Мики сарайына чабуулду жетектедим. Сарайды коргоочу жоокерлер тамак-аш, суу жана башка керектүү оокаттар менен жакшы камсыз болгондуктан аны басып алуу 2 жылга созулган. Менин ал чабуулдан алган сабагымдын пайдасы кийин Тоттори сарайына жасаган чабуулда тийди. 1581-жылдын жаз мезгили. Тотториге чабуулду баштоодон мурун мен жаш соодагерлерди анын чет жактарына барып, болуп көрбөгөндө кымбат баада тонналап күрч сатып алууга жибердим. Душмандын Тоттори сарайында отурукташкан жоокерлери шаарда күрүчкө баа болуп көрбөгөндөй көтөрүлгөнүн угуп, өздөрүнүн камындагы күрүчтү да сатып башташты. Алар ач көздүктүн сырттан келген соодагерлер эмне себептен күрүчтү мындай кымбат баада жана көлөмдө сатып алып жатканы тууралуу ойлонушкан да жок. Андан кийин мен Тоттори сарайын 20 000 жоокер менен курчоого алдым. Сарайды айланта 12 чакырымга созулган чычкан өтө алгыс тосмо курдук. Тосмонун ар бир 1000-чи кадамында 3 кабаттуу байкоо секилерин орнотуп, алардын эң жогорку аянтында белги берүүчү отторду күйгүздүк. Сарайдын жанынан агып өткөн дарыялар аркылуу душманга жардамга келген кайыкчан көмөкчү жоокерлердин жолун бууп, сарайдын сырткы байланышын толугу менен үздүк. Душмандын айласы кетти. Жерге тамак-ашы түгөнүп, чөп жегенге өттү. Кийин өлгөн аттардын, жада калса өздөрүнүн курман болгон жоокерлеринин этин жешти. Алардын багынуусунун мурдагыдай 2 жылдап күткөн жокпуз. Душманды дароо өлтүрүп жок кылуунун ордуна мен аларды амал көйлүк менен багынып берүүгө же менин шартыма макул болууга аргасыз абалга жеткирүү менен жеңүүнү туура көрдүм. Тотторинин дал ушундай жол менен басып алдым. Мен күчтү айла жок учурда гана колдоном. Жөн гана кандын төгүлүшүн колдобойм. Кылычына таянгандардын балким билеги күчтүү чыгар, бирок алар акылдан кем. Мен эч качан жеткен жеңишиме көкүрөк кагып, андан ырахат алган эмесмин. Тескерисинче чабуулда жапа чеккендердин жарасын жеңилдетүү айласын издечүмүн. Тотторинин азык-түлүк камылгасын сатып алуу максатым ийгиликтүү болгону менен душмандар менен бирге жергиликтүү дыйкандарды ачарчылыкка дуушар болушту. Тотторинин колго алган соң дароо 50 000ден ашык килограмм күрүчтү ачка калгандарга тараттым. Ташбоорлук мага мүнөздүү эмес. Менин мындай иш аракетим дыйкандардын мага болгон ишеничин жаратты. Эгер мен сарайга кылдат иштелип чыккан стратегиянын негизинде эмес, кара күч колдонуу менен чабуул жасасам, жөн эле кан төгүлүп эки тараптан тең жоготуулар көп болмок. Соодада болобу же согушта болобу даанышман лидер стратегия сырын билет. Ал кылдат даярданып, чечкиндүү иш алып барат. Алсыз жагыңарды күчтүү жакка айландыргыла. Лидер болобу же анын жолдоочулары болобу, алар өздөрүнүн мүнөздүү алсыз жактарын билип, аларды күчтүү жактарга айлантуулары керек. Ийгилик ушундан көз каранды. 1582-жыл Нобунага мага Такамацуну басып алууга буйрук берди. Такамацу сарайын коргоого Минехару аттуу аскер башынын жетекчөөсүндө Шимизу уруусунун 5000 самурайы чыкты. Биз 20 000 элек. Жеңиш биздики деп ойлодум мен. Бирок Минехарунун текеберденип багынып берүүдөн баш тартканы мени тынсыздандырды. Мен кандайдыр бир маанилүү жагдайды эсепке албай калдымбы? Мен аргасыздан күч колдонууга буйрук бердим. Көп өтпөй иштин жайын түшүндүм. Көрсө сарайдын айланасы саздуу жер экен. Сазга баткан менин жоокерлерим ачууга алдырган душмандын соккусуна дуушар болуп, биринчи чабуулубуз чоң жоготуу менен аяктады. Мындай күтүүсүз жыйынтык менин тынчымды алды. Түнү бою абалга кайрадан баа берип, мурдагы белгиленген стратегиянын негизинде күч колдонбой туруп абалдан чыгуу жолун ойлонуп чыктым. Чындыгында Такамацу душмандын колу жеткис деңиз деңгээлинен анча бийик эмес,
айланасы суу менен саз курчаган жерде жайгашкан. Бир тарабында дарыя, экинчи тарабында көл. Ал эми 4-чү тарабында коопсуздук максатындагы суу толтурулган сай аны душмандардан жакшы коргоп турган. Андыктан бул жолу адаттагы тактика жарабайт. Мага бир ой келди. Такамацунун кол жеткистигине суу себепкер болсо, анын кулашына да суу себепкер болот. Аны өзгөчө коргоочусу болгон суу аны басып алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берерин түшүндүм. Оба, суу каптатуу керек. Эми Такамацунун географиялык күчтүү жагы анын алсыз жагына айланып, аны басып алууга бизде ыңгайлуу шарт түзүлдү. Биз сарайды айланта тосмо куруп, суу чабуулуна даярдык көрө баштадык. Бийиктеги бир нече метрге жеткен тосмонун узундугу 3 чакырымга созулду. Жумушту ылдамдатуу үчүн жергиликтүү дыйкандарды жардамга тарттык. Тосмого коюлган ар бир кап кум үчүн күрүч менен да акчалай да төлөп бердик. Ыраазы болгон дыйкандар тосмого 600 миңден ашык кап кум таштап беришти. Менин кансыз басып алуу саясатым сарайга жасаган чабуулубуздун чоң жарандык курулуш долбооруна айлантты. Жоокерлер менен дыйкандардын биргелешкен күчү менен долбоор 2 эле жумада ишке ашырылды. Тосмо куруп бүткөндөн кийин биз дарыянын нугун курчоодон алынган жерге бурдук. Суу бата эле Такамацу сарайын каптап, анын жасалма көлгө айлантты. Азык түлүккө жана кошумча аскер күчүнө жете албай сууда калган Такамацу көпкө күттүрбөй багынып берди. Сарайга кирүү жүрүшүн жетектеп берүү үчүн Нобунагага кабар жибердим. Акылдуу лидер инверсия сырын колдонот. Ал алсыз жакты күчтүү жакка айланта билет.